Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, арбаңыздар, силер менен кайрадан Кыргыз диаспора кеңеши миграция жаңылыктары. Сөз баштарынын астына биздин ссылканын астына келип Telegram каналына катталып коюңуздар. Себеп деген YouTube кукусуна өчүп калса, жабылып калса, Россияда бүт видеонун баарын Telegramга жүктөйбүз. Андан тышкары башка соц тармактарга жүктөбөгөн видео маалыматтарды ушу Telegramга жүктөлүп турабыз. Урматтуу мекендештер, Кыргыз Республикасы негизи эле азыр Кудайга шүгүр өнүгүп келатат, жумуш орундары пайда болуп атат. Буга чейин Кыргызстанга келиңиздер, эмгектениңиздер деп президенттин катчысы Аскар Алакөзов айтып кеткен болчу. Номери мен жазып кетейин, 1899 кыска номери. Ошо номерге байланышып Кыргызстанда кандай жумуштар бар десеңиз, ошо толук единый номер, ошо чет элден келген биздин мекендештерди ошо номер аркылуу жумушка орноштурганга мүмкүнчүлүк бар деп. Ошо номерди жазып кетем. Кокустан Кыргызстанга келип калсаңыздар, ошо номерге чалып жумуш сурасаңыздар, силерге таап беришет. Андан тышкары жакында эле Бишкектен бир таксист жигитке отуруп калып, ал ошо Москвада иштеп кеткен экен. Машинесин ошондой эле аренда калат экен 1,5-га. Андан тышкары Москвага караганда көбүрөөк акча табам дейт. Себеп деген азыр рубльдин курсу да түшүп кетти. Азыр 86-87 тыйын болуп атат. 1 рубль. Ошол себептен Бишкектен күнүнө жок дегенде 3-3,5 миң рубль акча табам дейт. Азыр кичинекей видеосун киргизип коем, көрүңүз, андан ары сөз уланталы. Таанышым жок, Москвадагы эле акчаны бияктан таап атасың. Таанышым жок, еще анан ал жакта досторум жаман нерселер көп эле да. Кореяда машина заказ берип атасың ошондо, өзүң сатып аласың буюрса. Азамат. Ошондо биякта такси болуп иштеп, күнүнө 5,5 миң сом да табасың. 1000 сомго газ куйсаң жетет. 1000 сомго газ куйсаң, арендаңы 1,5 миң төлөйсүң. Ошондо мен өзүмө машина алсам, уже газга эле алып калат. Газга эле алып калат ошондо. Азыр примерно 3000 чистый калат экен анда, да? Да, все. Ушундай да принцип бар. Эртең менен чыккандан 2000 акча болмоюнча мен обед кылбайм да. 2000 акчага жеткенден кийин анан обед кылам. Андан кийин уже 5500 ушундемеге жетмейинче токтобойт. Азамат. Бирок графикте ошо Москвада эле иштеп атасыңбы же андан азыраак иштеп атасыңбы? Андан азыраак иштейм. Андан азыраак, бирок доход көбүрөөк. Спокойно. ГАИ коркпойсуң, ГАИда милициядан коркмой жок. Документ деген проблема жок. Квартплата жок. Өзүң үйүңдө жашайсың. Кенен басасың. Каалаганда турасың. Каалаганда турам, кой деген кожо жок. Кыргызстанда эле азыр жумуш орундары көбөйүп калды, Кудайга шүгүр. Жакшы. Все, Азамат элечек, ишиңге ийгилик. Урматтуу мекендешим, эми кайрымдуу болуу оңой эле. Биздин активист мырзалар, уюлдук операторлор менен биргеликте кайрымдуу мекендеш долбоорун ойлоп чыгарды. Баарыбыз телефон менен сүйлөшөбүз, бекер эле акча коротобуз. Ушул мырзалар сунуштап жаткан уюлдук оператордон 555 рубльдан турган безлимиттик тарифин колдонсок, ошонун 20% муктаж болгон, ооруп жаткан, операцияга муктаж болгон мекендештерге кетет. Сурап берүү телефондору +7900 155 15 15, +7900 144 14 14. Кайрымдуулукту бирге кылып туруп, кайрымдуу мекендеш долбоорун колдоп коелу. Эми мына бул жигиттер өзүнүн ордун таап, машинесин арендага алса деле 3,5 миң акча табат экен Бишкектен сом менен. Азыр машина сатып алгантам дейт. Андан тышкары полициядан коркпойм, регистрация жасатпайм, эмгек келишими жасатпайм, квартира снимать этпейм. Ошо өзүм эле жашап, өзүм эмгектенип, ошон үчүн Кыргызстанда деле жумуш орундары пайда боло баштаптыр. 1 миллиондан ашык жаран чет элде жүрөт деп даттанабыз. Ошол эле учурда Кыргызстанда, Пакистандан, Бангладештен келген жарандар иштеп, стройкада дагы, Швеяда да ошолор иштеп, бүгүнкү күндө 25 миң квота аларга берилиптир. Эми бул жигитибиз мына Россиядан эмнеси болсо дагы депортация болуп келиптир. Бияктан өзүнүн ордун таап, ошол эле учурда бир жаман бир кабар болгон. Былтыр август айында Хабаровскийде биздин бир мекендешибиз Режабоев Санжарбек таксист мекендеш болчу, ошондой эле. Проверкадан качып, рейдтен качып, ФСБнын сотруднигин кагып кетип, пиздана.
анан кийин ошол Росгвардияларды аны мылтык менен атып жарадар кылып, тилекке каршы азыр соттун чечими чыгып туруп 15 жылга кесилип кетти. Эми депортация болсо деле бул баягы тагдырга моюн сунуу деп коет экен. Кыргызстанда деле айтар сөзүм, Кыргызстанда деле жумуш орундары бар. Силерди мекениңер күтүп атат, ала тооңор күтүп атат, ысык көлүңөр күтүп атат. Ошон үчүн мекендин кучагына бөлүнүп, келип Кыргызстандан деле жумуш таап, иштеп жан бакса болот. Ошон үчүн Россия Федерациясына миграция жаатында орчундуу болуп аткандан кийин тырышып кармана бербей, мекенге келсе деле жан багып иштесе болот экен. Ал болсо далил ошол мен азыр Кыргызстанда жүргөн себептен көп мекендештер менен жолугуп калып, баары деле өзүнүн ордун бияктан таап атыптыр. Ошон үчүн бир эшик жабылса экинчи эшик сөзсүз ачылат, мекендештерди Кыргызстанга келүүсүн чакырып кетти. Анан урматтуу мекендештер, кыстырма катары, жарнама катары айтып кетейин. Россия Федерациясынан силер Москва шаарынан дары, документ, буюм берем десеңиздер, Волгоградский проспектте Осман Экспресс деген уюм бар. 50 метр эле метродон чыкканда биринчи выходтон чыгасыңар, 500 рубльга Кыргызстанга бир күндө эле жеткизип берет. Бишкек болобу, башка регион болобу, айырмасы жок. Телефонун айтып кетейин: +7 903 146 0003. Ошо ишкер мекендештерибизди колдоп, аэропортко барып бирөөнө жалдырабай эле, суранбай эле, акча бербей эле ошол Осман Экспресске салып ийесиңер, Кыргызстанга бир күндө жеткизип берет. Сак саламат болуңуздар. Менен Кыргыз диаспора кеңеши төрагасы мен Кубанычбек Осмонбеков. Көрүшкөнчө жакшы жаңылыктар болсо айтып беребиз.